Дағы бір мисал келтіре тұрған болсақ, имам Бухари жана Муслим риваят қылған хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Инна ахна'a исмин индаллахи ражулун юсамма шахан шах, ла малика иллаллаху азза ва жалла». Аллахтың алдында ең төмен қор болған ісім бұл кіші Шахан Шах деп аталып алған кишинин ысмы, мындайча айтканда аты. Аллахтан башка падыша жок. Шахан Шах бул падышалардын падышасы дегени. Бул ысым Аллахка таандык болгон ысым. Демек, ким мына ушул ысым менен аталып ала турган болсо, ақиқатын доо қылу тияқтап тұрсын, аталып алуысының өзі дұрыс емес. Бұл ысым, бұл ат Аллахтың алдында ең төмен қор болған ысым болып саналады. Башқа бір хадисте ахнa'ul asma'i индаллахи ражулун тусамма бималикил амлак. Аллах Тааланын алдында ең қор болған ысым, ең төмен болған ысым ат, бұл падышалардың падышасы деп аталған ысым деп айтты, ат деп айтты саллаллаху алейхи вассалам. Мындайша айтканда, падышалардың падышасы деген. Бирөө ақиқатта падыша емес, бирок ушул падышалардың падышасы деп аталып алуусуна Аллахтың каттуу ачуусу келди. Бул эки хадистен инсан өз ысмы менен, өз аты менен Аллахка өзүн окшотуп коюусуна далил экен. Өзү негизи акыйкатта бир адам падыша болсун, аны да падышалардын падышасы деп атаганга болбойт. Инсан өзүн ушундай Аллахка ылайык болгон атта ысымда өзүн Аллахка өзүн окшотуп коюудан өзүн сактоосу керек экен. Ширктин 3 түрдүү аныктамасын айттык. Биринчиси, Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон сыпаттарда Аллахтан башканы Аллахка теңдеш кылуу. Бул ширктин бардык түрүн өз ичине камтыйт деп айттык. Экинчи бир аныктамасында ибадатты Аллахтан башкага арноо деп айттык. Ширктин бул ибадаттагы ширктин негизги түрүнө чектелген аныктама болуп саналат. Үчүнчү аныктамасы, ширк дегенибиз инсан өзүн же өзгө бир махлукту жаратуучуга окшоштуруусу. Биринчи аныктама менен үчүнчү аныктама бири-бирине жакын. Үчүнчү аныктамада өзгөнү окшотуу эле эмес, инсан өзүн окшотуп ширкке түшүп калуу коркунучу бар экени баяндалды. Динде ширк эң коркунучтуу амал экени баарыбызга белгилүү. Эмне үчүн эң коркунучтуу иштердин бири болуп саналат? Бул ширк күнөөсү. Анткени ширк күнөөсү эң чоң күнөө болуп саналат. Жана ширк себептүү боло турган азапта эң каттуу азап болуп саналат. Биз эми ширктин эң чоң күнөө экенине токтой өтөбүз. Буга далил төмөнкү хадистер далил болот. Саалту ау суила Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым дейт, же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суралды дейт. Күнөөлөрдүн эң чоңу кайсы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурадым дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты:
Аллах Таала сені жаратқан болса, сен аға теңдеш қылуың деп айтты. Абу Бакра радиаллаху анхудан риваят қылынған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ала унаббиукум би акбарил кабаир?" Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishrak billah. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен сілерге күнәлердің ең чоңы туралы хабар берейін бе деді. Ошонда сахабалар: "О Аллахтың елшісі" деп айтышты. "О Аллахтың елшісі" деп айттық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ошол күнәлердің ең чоңы ал-ишраку билла деп, біріншісі Аллахқа шерик келтіру деп айтты. Мына ошол нәрсені 3 жолы қайталап, мен сілерге күнәлердің ең чоңы туралы хабар берейін бе деген нәрсені 3 жолы қайталап айтқан. Біріншісі мына Аллахқа шерик қошу, андан кейін ата-енеге ақ болу, жалғандан куәлік беру. Мына ошол хадисте дағы Аллахқа шерик қошуну пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші чоң күнә деп атады. Кейінгі хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят қылынған хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ижтанибу саб'ал мубиқат." Қила: "Я Расулаллах, ва ма хунна?" Қала: "Аш-ширку билла, ва-сихру, ва-қатулун нафси аллати харрама Аллаху илля бил-хақ." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам инсанды балекетке жолықтыра тұрған 7 күнөөдөн алыс болғыла деп айтты. Біріншісі Аллахқа шерик қошу деді. Мына андан кейін сыйқыршылық, андан кейін бір жанды ақиқатсыз өлтіру. Эмне үчүн ширк ең чоң күнөөлөрдүн бири болуп саналат? Себеби эмнеде? Биринчиден биз өткөн сабактарда айтып өттүк. Таухид бул Аллах Тааланын ең биринчи буйругу болуп саналат. Демек, анын тескериси болгон ширк да күнөөлөрдүн ичиндеги ең чоң күнөө болот. Таухид бул Аллах буйруган ең биринчи буйрук боло турган болсо, демек анын карама каршысы болгон ширк да ең чоң күнөө болуп саналат. Экинчиден, эмне үчүн ширк чоң күнөө болуп саналды? Анткени бул ширк инсанияттын жаралуусуна карама каршы бул амал. İnsanın tabiatına karama karşı bulamam. Allah Teala Kur'an'da aytat: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun." Men cinler menen insandardı bir özümü sıyındırуу üçün jarattım deydi. Şirk bolsa mına uşul maksatка karama karşı kelgen amal. İbadatta Allah'a emес, başkaga arnоо, başkaga sarttoo. Üçüncüden şirk emne üçün çoң күнөө болуп саналды? Эч бир нерсеге муктаж болбогон кудуреттүү затка бир нерсени окшотуу. Бул болсо эң чоң зулум болуп саналат. Зулум бир нерсени өз ордунан башка бир орунга коюу деп айттык. Ибадатты Аллахка арнабастан же Аллахка таандык болгон өзгөчө бир сыпатты, бир өзгөчөлүктү же бир сыпатты башка бирөөдө бар деп ишенүү бул алсыз бир пендени же бир махлукту Аллахка теңдештирүү деген. Ошондуктан Лукман Хаким өз баласына дават кылып айткан экен да: "Ва из кала Лукману ли ибнихи ва хува я'изуху я bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun azim." О балакайым, Аллахка шерик келтирбеген, шерик кошпогон, чындыгында ширк чоң зулум деп айтты. Төртүнчүдөн, эмне үчүн ширк чоң күнөө болуп саналды? İnsanda şirk kılууга үндөй турган bir şahvat жок insanda. Ошондуктан şirkке түшүү, şirk чоң күнөөлөрдөн эң чоң экендиги мунун белгиси. Ошондуктан insanda şirkке түртө турган эч бир нерсе жок. Ошондуктан şirk чоң күнөөлөрдүн эң чоңу болуп саналат. Misal üçün, uğurluk kılууга insandın tabiatında maldı жақшы көрүү бар. Бул нерсе uğurluk күнөөсүн кылууга үндөп жатат дейсиз. Мына ушул нерсе ушул күнөөнү жасоого кылууга үндөп жатат деп айтасыз да,
İnsan tabiatında mına ушул уурулук күнөөсүнө багыттоо бар. Ошондуктан мына ушул күнөөнү напсине азгырылып жасап коюптур дейсиз. Бирок инсанды ширк кылуусуна эмне нерсе үндөйт? Бир үндөй турган нерсе жок. Багыттай турган нерсе жок. Эгер Аллахтан башкасына ибадат кылып туруп да, эгер Аллахтан башкасына ибадат кылып, дуа кылып туруп, ырайым издеп жүрсө, ырайымды Аллах Тааладан башкадан талап кылабы? Башына бир мүшкүл иш түшүп кыйналып отурган болсо, эми Аллах Тааладан башкага дуа кылабы? Амма южибул муттара иза дааху якшифу су. Аллах Таала мухтаж зар адамдын дуасына жооп бербейби? Эгер ал дуа кылса, аны бардык жамандыктардан арылтат. Мухтаж адамдын дуасына ким жооп берет? Инсанда ширкке үндөй турган, багыттай турган эч бир нерсе жок инсандын табиятында. Себеби жок эле. Эми Аллахка шерик кошуусу бул ширктин чоң күнөө экендигин билдирет. Инсандын өзүнүн шахваты менен инсан. Же бир табияты менен инсанда мындай акылын иштетсе, бир ширкке үндөй турган нерсе жок, багыттай турган нерсе жок. Мына ошондуктан бул нерсе ширк. Чоң күнөө экендигин билсек болот. Бешинчиден, эмне үчүн ширк эң чоң күнөө болуп саналды? Ширк келтирген инсан Аллахты улуулаймын десин дебесин, ширк келтиреби? Аллахтын улуулугун төмөн туткан болот. Аллахты төмөн туткан болот. Анткени бир маъбуд, сыйынылуучу зат эмне үчүн сыйынылат? Биз айттык буга чейинки сабактарда. Эки себепке көрө сыйынылат. Биринчи себеби толук сыпаттарга ээ болгондугу үчүн, бардык махлуктардын жаратуучусу болгону үчүн. Караңыз, Аллахтан башкага ибадат кылып, ширк келтирип турган киши, кудум Аллах Таала өз сыпаттарында толук эмес. Ошондуктан шерик кошуп жаткан ширки Аллахтын толук сыпаттарында Аллахка шерик дегени. Аллахтын өзү толук сыпаттарга ээ эмес деп мына ушул нерсени доо кылат. Ошондуктан ибадатта башкалардын да насибеси бар дейт. Жогоруда айттык, Аллахтын ал-асмай ва сифатын жана рубубиятын башкаларда бар деп ишенсе, Аллахтын ысым сыпатта толук эмес, рубубиятта толук эмес деген максат менен ибадатты башка бирөөгө арнаган болот, кылган болот. Кааласын каалабасын ширк келтирүүдө мына ушул маани бар. Мына себеп Аллахты мунун себеби Аллахты төмөн тутуу дегени экен, бул ширк келтирүү менен. Ошондуктан Аллах Таала Фатх сүрөсүндө мушриктерди Аллах Таала тууралуу жаман ойдо экендигин Аллах Таала айтат. Ва ю'аззибал мунафиқина вал мунафиқат вал мушрикина вал мушрикат az-zannina billahi zanna su. Аллах Таала мына мушрик эркектер, мушрик аялдар, мунафык эркектер, мунафык аялдар азапталат. Алар Аллах Таала тууралуу жаман күмөндө болгондору үчүн. Az-zannina billahi zanna su. Ошол ширктери себеп Аллах Таала тууралуу жаман ойдо экендигин Аллах Таала айтып жатат. Жакшы ойдо болуп, Аллах Тааланы толук сыпаттарга өзүнө гана дуа кылуу керек, дуаларга жооп берүүчү деп толук сыпаттарды Аллахтын өзүнө гана берсе, ошол мушрик болгон адамдар ушуну түшүнсө, ширк келтиришпейт болчу. Ошондуктан Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма кадаруллах хакка кадри". Мушриктер Аллахка шерик кошкон адамдар Аллахты баалай алышпады дейт. Аллах Тааланы туура тааный алышпады, баалай алышпады. Иннаку ва ма та'будуна мин дуниллахи хасабу джаханнама антум лаха варидун. Силер Аллах Тааладан башка сыйынган нерселериңер менен тозок отун боласыңар дейт Аллах Таала. Тозок отун болосуңар. Мына келтирилесиңер. Мындан максат салих кишилер буга кирбейт. Кимдир бирөөлөр Иса алейхиссаламга сыйынып кеткен. Иса алейхиссаламга сыйынган, бирок ошол Иса алейхиссаламды ошол ширк келтирип, аны шерик кошкондор мушриктер. Алар өзү азапталат. Иса алейхиссалам алар менен кош азапталбайт.
Анткени ал киши пайгамбар, ширкке буйрган эмес. Кала берсе ширктен кайтарган. Ошондо мындан максат, бул аяттан максат. Ташка, сууга, жыгачтарга, лайга, мына ушул нерселерге сыйынган адамдар кыямат күнү ошол ширктери менен, шериктери менен алып келинет. Ошондо мушриктер мына ушул нерселерди Аллахка тең кылдыкпы, теңдештирдикпи, Аллахка шерик коштукпу деп өздөрүн өздөрү айыпташат. Кимдир бирөө таш, сууларды, тоолорду, дарактарды Аллахка теңдештирген. Ташка сыйынган, тоолорго сыйынган, көлдөргө сыйынган, жыгачтан жасап алган идылдарына сыйынган, буттарга сыйынган. Мына Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Таллахи ин кунна лафи далалин мубин из нусаввикум бираббил аламин." Аллахка ант, биз ачык адашууда болуп турубуз дешет мушриктер. Тозокту көргөн кезде, кыяматка барган кезде, из нусаввикум бираббил аламин. Ошол ширк келтирген ширктерине карап, биз силерди Раббил аламинге теңдеш кылган убакытта ачык адашууда болуп турбуз деп мына ушундай касам ичишип, ширк келтиргендиктерин моюндап жиберишет экен.